11-iyul күнү эртең мененки саат 8-ден кечки 8-ге чейин Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайталап шайлоосу болот. Шайлоочу добуш берүү күнү шайлоо тилкесине келгенде анын дене табы текшерилип, колун дезинфекциялап, бир жолу колдонулуучу бет кап алат. Көңүл буруңуз, шайлоо тилкесине киргенде жана имараттын ичинде аралыкты сактаңыз. Добуш берүү үчүн шайлоочу Кыргыз Республикасынын жараны экендигин тастыктаган паспортун көрсөтүшү керек. Паспорт идентификациясынан өткөндөн кийин бармак издери идентификациясынан өтөт. Бармак издери далилденбеген учурда жүзүнүн биометриясы текшерилет. Шайлоочу жүзүнүн биометриясын текшерүүдө бет капты убактылуу чечүү зарыл. Шайлоо тилкесиндеги бардык жабдыктар тез-тез дезинфекцияланып турат. Идентификациядан ийгиликтүү өткөн жаранга чек берилет. Комиссия мүчөлөрү шайлоочу тууралуу маалыматты кагаз жүзүндөгү тизмеге каттап, чекти бюллетенге алмаштырып берет. Шайлоочу өзүнчө кабинада жашыруун добуш берет. Бюллетенде шайлоочу тандаган партиянын тушуна бир гана белгини коюу керек, же болбосо баарына каршы добуш берип, бюллетень автоматтык эсептөөчү урнага салынат. Көңүл буруңуз, сүрөткө жана видео тартууга, ошондой эле бюллетендерди шайлоо тилкесинен алып чыгууга тыюу салынат. Шаардык кеңештин депутаттарын тандоо менен сиз жакынкы 4 жылда өзүңүздүн шаарыңыздагы жашооңуз кандай уюштурула тургандыгын тандайсыз. Сиздин тандооңуз биздин жалпы келечегибиз.